Саламатсыздарбы, урматтуу көргөзүртүм. Бүгүн 10 февраль 2021 жыл. Мен ушу канча күндөн бери ошо вакцинация боюнча сүйлөп коеюн деп аттым эле. Ошо Кытай, Кыргыз журтуна бекер вакцинация кирет экен. Анан Европадан 500 миң, жарым миллион вакцинация сатып алыптыр биздин правительство деп аткандан ушул боюнча сүйлөп коеюн дедим. Бул вакцинация эч кандай жардам бербейт. Мындай так кесе окумуштуу катары айтайын мен. Дүйнө эли чучулап аткан вирус, мен такай айтып келем ушу вирус чыккандан бери, бул окумуштуулар айткан эпидемия эмес, аны көбөйткүч пандемия деп өткөн алдаң эмес. Бул энергия. Мындай деп түшүнсөк болот. 21-кылымга чейин адам канча жыл, миллион жыл жашаган жаралгандан бери көп эволюциялык жолдорду басып өтүп, 21-кылымда адамдын гени жетилиптир. Ошол мезгилде гени жетилгендиктен эки дүйнө биригет деп коет да. Ошо ата асмандагы духтар, 7 катар аалам жерге инопланетян катары же энергия катары келди дейт да. Анан ал эми бир душа экен да, жана душа покидает тело деген дейт. Анан душа ал бир жан экен, бир чоң керемет күч экен, ал тийгенде биздин психология менен анатомиябыз даяр болбогондуктан, аны эскиче же болбосо бир жан кийсе, анан сен эскиче жашасаң, ал сени кысып коет экен, өлтүрүп коет экен. Ошондуктан азыр вакцинация кылбаш керек. Азыр тетирсинче окутуш керек элдичи. Бул менин башыман өткөн практика. Мисалга бизге ошо энергия өткөрүп коюңуз дейт, апам ооруп атат, атам ооруп атат дейт, же ошо биз жуманын 3 күн сабак өтөбүз, 2-4, 6 күнү 3 саат. Ошого алып келгенде эле айыгып кетет. Бул эмне дегенде, энергия менен телону жуурулуштуруш керек. Вакцинация эми батыш эли же болбосо ошондой көз карашка алдырган эл ошол медицинага таянып алган. Бирок өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Азыр вакцинация алган кечегине новостьта берип атат, Мирден. Мен азыраак эле жаңылык окугам радиодо. Германияда карлар үйүндө канча адам вакцинация алыптыр. Бирок андан кийин дагы ошо 80 адамдын дагы 14-ü кайра ошо вакцинациядан ооруп калыптыр. Причинасын таппай атабыз дейт да. Кандайдыр дары баары адамдын өзүнө зыян. Ошол мына мен тилеп атпайбы? Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ошо касиеттүү кылымдын кабары кыргыз элине ар тараптан берилип атат деп. Анан ошондо 98-жылы ошо кылым башталаарда Алай жергесинде адам атамын деп көрүнүп Зүлфиянын көзүнө. Анан 3 күндөн 11-де келем деп 3 күндөн 11-де барып күтсө булактан 20 мүнөткө чыгып адам аты кайра көрүнүп, анан 3 периштени көрсөттү дейт. Аял сыпаттагы мындай көрүнүш. Анан ошолордун мындай бергенleri бар. Периштелердин, пенделердин сезимин өстүрүү үчүн берген 300 суроо жолу деп туруп мына китепте. Ошондо мынтип берилет. 77-ci суроосунда медицинанын жаңы доордо мо мейкиндикке адамга каршы экенин аныктагыла дейт. Медицина дейт, мо мейкинге каршы деп атат да. Медицина орду алтын доорго чейин кызмат көрсөткөн. Көктөн ааламды, табиатты, адамзатты таанытуучу табыгы илим түшкөндөн кийин медицина мо пенде кутучаны айыктыра албайт, таасири тийбейт. Медицина менен убактылуу гана мүмкүн мындай сооротууга болот. Астрология өзгөргөндө адамдын анатомиясы да өзгөрдү. Теңир, Кудай, аалам ооруну көкүрөктү ойготуу үчүн берип жатат.
bir gana doğru mıyzamı da var bolot deydi. Kayra 89-suroo jooptu da videoda. Özün özü kol menen darıloo bul Kudayga karama karşı bagıtpı deydi. Medisinaga kayrıloo жаңы doğurda. Özün özü darıloo medisinaga barуу деп атат да. Бул алсыз аң сезимдин белгиси жана алтын доорго чейинки инсандардын иши. Себеби бурун нур энергия келе электе медицина таңга 21-кылымга чейин жардам таңга башыйбеген таң жаңга башыйбегендиктен айыгып таасир берген. Азыр тело жан дүйнө кереметине ээ болгондуктан пенде кутучага дене доско кол күчү медицина алсыз кылат. Kudayдын касиетине пенденин пешене тери дарылоосу вакцина жараксыз дейт. Эми мен далил менен сүйлөйүн, окумуштуу катары. Андан кийин мына бул жерде берилет. Адам анатомиясы 21-кылымда гени сөөгү жетилди. Психологиясын тез өзгөртүп турбаса, сүрөттөмөсү менен берилет. Аурасын өзгөртүп турбаса, кыйроо болот дейт. Мына мынтет. Сүрөтү менен. Адамдын сүйөгү гени жетилип, эми телосунда химия жүрүп турат. Ал үчүн анатомия деген илим бар. Ошону могу китепте өздөштүргүлө дейт. Болбосо опухоль, рак, көр, жана кызамык, неизлечимые разные болезни пайда болот, вирус пайда болот деп мына сүрөтү менен турат. Бул ааламдан берилген. Мына ошол болуп атат дүйнөдө. Бул кандай деген сөз? Мисалга гени жетилген помидор деле бышат, тери болбосун чирип баштайт. Ушул сыяктуу эле мындай салыштырсаңыздар болот. Андан кийин адамдын 3 мээси толук жетилип, жанагы 100% мээ адамдын көзү иштейт экен ушул жагында. Ошон үчүн күнбаш аталат экен, ошон үчүн жаратуучу аталат экен, ошон үчүн улуу аталат экен. Толук иштегенде кан менен айланган тело тез ууланып турат. Ал үчүн психология илимин өздөштүргүлө дейт. Мына карасаңыз, мына азыр кызылгандуулукта эмоцияда жүрүп атат адам. Ошол адамдар ооруйт да. Ага вакцина жардам бербейт. Мен оорунун пайда болушун айтып берейин. Дагы адамдын аурасы жаңы доордо тез өзгөрүп турат. Өтө коркунучтуу. Ал үчүн астрология илимин өздөштүргүлө дейт. Менин президентке барганым дагы мен ушунун баарын билип туруп, мен Кыргызды адамзатты куткарып калайын деп баргам. Мен мындай ыраазымын ошо түрк тилдүү элдердин тарткан киносуна. Мисалга азыр Осмон деген кинодо 43-сериясындагы основание Осмонода мынтип атат. Бизге баатырлар чыгат деп атат. Бирок илим болбосо мамлекет түзүлбөйт деп атат. Ансырандайын, айланайын, садыр, жөн эле элди кыйнап атасың. Кыргызда мындай макал бар. Билими күчтүү миңди жыгат дейт. Билеги күчтүү бирди жыгат депчи. Илим болбосо мамлекет өнүгүү болбойт. Илим болбосо мамлекет өзү көтөрүлбөйт. Илим ал космоско самолетту же спутникти ойлоп табуу ал биздин иш эмес. Биздики адамды мына өлүм сыноо келе айтат дедим го. Ошондон куткарып калуу керек. Ошондуктан сен кимдерди тандап алдың? Коррупционерлер дейт. Мен да өзүм интернет окубайм. Анткени менин телом эгер техникага байлана берсем, телом иштебей калат, ааlam менен байланыша албай калам, ой жүгүртө албай калам. Ошон үчүн мына кичине окуп коем. Евроньюсту көрүп коем. Элдин айтымында ошол конкурс менен алып келем дедиң эле. Ааlam өзү конкурс кылып койгон жергечи. Кыргызды тандап койгон адамзатты куткарасыңар деп ааlam өзү конкурс кылып койгон. Кыргызды куткарып туруп, Кыргыз өлкөсүн түйүттөп, кайра дүйнөгө ошону көчүрөсүң деп Абдулдаевди тандап койгон. Жөн эле жолтоо болуп атасың. Анан вакцинация алсаңар ала бергиле. Бирок мен эскертип кое берейин. Менден кетпесин.
Түндө түшүмдө Төкмакын жанагы туткуч астыман тосуп алып атыр бирөө. Жанында бирөө бар экен. Байке сизди издеп жүрдүк эле дейт. Бир мындай көк жайыт жерде отуруп сүйлөшүп атыппыз. Эми бул эмне деген сөз дегенде мени ар дайым төгүп тур чындыкты дейт да. Анан бүгүн ошол ой убактында кызып калдык ошо деп сүйлөп атканым ошол. Ошон үчүн вакцинация жарабайт. Мына ааламдан берип атат. Таан мурдан электе жардам берген деп атат. Азыр мурданып кеткенден кийин ал таанга ошон үчүн жана дүйнөдө мутация болуп атат деп атпайбы? Мындай шайыбыз кетип атат депчи. Биз тетирсинче кыргыз журтунда вирус жок экенин даңазалап туруп, ушул улуу элди өстүрдүк. Ошол энергиясы менен тебалас жуурулушуп, кыргыз өлбөй калды, даже өлбөстүккө өтүп алды. Деп дүйнөгө жаңылык кылсак, дүйнөдөн акча келмек. Экономикабыз ошондо көтөрүлмөк. Ошондо кыргыздын баркы көтөрүлмөк. Сооронбай Жээнбеков жөнүндө да айтып коеюн дедим. Мен ошо ааламдан байланыша алдым канча жылдан бери. Бир сөз калп чыкканын көргөн жокмун. Анан ошол вирус боюнча ошо 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан бери айтып келатам. Медицинада бизге илимге келген ошон доктор, врачтар дейчи алып үчөөбүз да чыгып бердик. Эпидемия болот деп да бергенбиз, биз куткарып калышыбыз керек деп. Анан ошо былтыр коронавирус башталганда, анан дагы бир сериалда эме түшүндүрүп коюнду акпресте берип атсак, баягы түшүндүрүп атсам, анан бир журналист сурап калды. Кыргызга келеби деп анан. Жок, Кыргызга келбейт. Деп анан келип жатсам эле анан баягы кайра ичимдеги жамбы, эми баягы мөбөрөм апа деле айтат тура. Огороддорду аттабай деле мындай эле кеткен эткени. Эмиш биринчи топ кетебинден анан. Ага жерден көйнөгө тытылыш керек эле, жатташ керек эле, анан келсенен бир келип сурайт, "Апа кантип өтүп келдиңиз?" десе, "Билбейм эле, анан билсем айтам да" дейт. Анысы андай мен дагы көп нерсени түшүнгөнүмөн, түшүнбөгөнүмдү, мындай түшүнбөгөн жерим бар. Көп айтчудан дагы айтпачу нерсем бар. Ошол сыяктуу мындай көзүмө көрсөтүп койду. Бактаген менен кессе темир ажырап түшүп калат го. Ошол сыяктуу Кыргыздын чек арасын мындай от менен бөлүп койбой деп. Анан мен бир эмес 3 жолу ошентип койдум. Анан аңгыча эле Сокем Жээнбеков Сооронбай дүйнөдөн акчалы баштады. Биринчи эле дүйнөдө башталган деле. Кыргызда башталды деп. Элди туурап, мектептерди таратты. Дүйнөнү туурап. Посту койду, тепловизор менен чекебизге такады. Эй, Сооронбай Калпчай, алайды бир Кыргыздын башын ооруттуң, акмак эле адам экенсиң го. Ошентип аткан кезде анан угуп калдык. Уланча киши больницадан өлсө эле 30 миң сом берейин деп атты. 50 миң сом врачтар 100 миң ошо вирустан өлүп койду деп. Азыр эл алданабы? Ой, жаман аттуу болбойбуз. Андан кийин эле тарак болду деп былтыр 20-жылдын июнь айларында Кыргыздан ошо 1000 ашык киши өлүп кетти деди. Мен эми ошо бир пример катары айтайын. Биздин келинчегимдин теңдештарынан энеси кайтыш болуптур. Анан келинчегим кийин айтты, ошол бир фирмада иштечү экен. Анан медиктер да күчөттү да. Колуңарды хлорлогула, анан хлор менен кайра сүрүп тургула, анан антисептик колдонгула, анан масканы 2 кат табынгыла, анан маршрутканы жүргүзбөй, анан автобус токтотуп бир тамтамдатты да бул кандын башы десе, калктын башына бир күнчө өткөндө. Анан ошентип аткан кезде баягы бала айта берип турду. Монда эле хлор жуттанып атат. Монда бери хлор даамданып атат деп элечи. Анан ошондон кийин көп адам өлүп кетти. Мен вирус жок деп айтат элем да Кыргыз жеринде. Эмнеге дегенде мени мынтип бөлүп кой деди чек аранычы. Мен ошо сөзүм чыккан бул бир. Анан эми бул аалам мен эч качан алдаган эмес, эч качан падбайт эткен эмес. Экинчи, эгер вирус болсо Кыргыз жергесинде, ал бир адамдан бир адамга жукмак. Эмдигиче кырылып калмак талай адамчы. Жок, ал экинчи анын ачагы болот. Бир жерден Могул областан же Му райондон депчи, ал да жок. Үчүнчүдөн
жалган болгон үчүн жанагы анча мынча адамга, өлгөн адамдарга 30 миң 50 миң сом прилагать этпейли эле. Төртүнчүдөн ал эмне болду? Ошол кийин бир медик айтып чыгыптыр, мен жардамчылардын айтуусунда. Ошо хлордо өпкөнүн челик абы жукарып кетет имиш дагы ушундай деп. Андан кийин көчөлөргө хлор септи, ал болду, бул болду. Анан ошол өтүп кеткен адамдардын былтыр жайындагы көп эле ошол мончого барып келгенден кийин, анан мончолорду хлорлогондур, дагы бир нерсе. Ошондуктан мисалга мен дары ичпейм. Медиктерге да айтат элем. Өпкө оорубу, жүрөк оорубу, боор оорубу, жана башка оорунун баары кан коюлуп кеткенден болот, медиктер. Канды неден коюлуп атат? Камыр тамактан, картошкадан, эмоциядан коюлуп кетет. Канды суюлтуш керек. Мисалга 40 күн суу ичсин. Жан керекпи? Жууп чыгат суу, тери менен сыртына, саара менен өлүп чыгат. Мисалга мен суу менен жашайм, основной. Мен ушуну түшүндүм. Мустап калган буттар ушул өз ордуна келерин түшүндүм. Ошол кайнак суунун же болбосо көк суу деп коет, кичине суу сүт кошуп туруп, ошол ичкенде мисалга. Анан силерден билбейм эми Сооронбай эмнеге аны кылды дегенде, кийин ошо 1,5 киши өлүп кетиптир деп, анан кайра 600-700-үн башка оордан өлүптүр деп аны да асайтты. Андан кийин эле соке пневмония менен же башка менен ооруган адамды температурасы көтөрүлгөн, баарын коронавирус деп каттай берди. Качан соке кулап түштү, ошондо коронавирус бүткөндө коронавирус да Кыргызстанда токтоду го. Ошондуктан урматтуу журтум, биз биринчи эмоциядан чыгарышыбыз керек. Экинчи эми вселенная это күчтүү. Алла деп эле айтып койгондо дагы чек болуп калып атат. Вселенныйдын талабы ушул болуп атат. Ардам этапка, арбай этапка өтпөсө кырсыктырган атат. Ден соолугунанбы, ишиненби, малынанбы, пулунанбы, байлыгынан, бийлигинен, ооматынан, бала чакасынан. Ошондуктан айттык да, кырсыктан, өлүмдөн садыр куткарып калбайт деп айттым да. Эми бул чындык, мен бүгүн айтып кое берейин. Жылдар өтсүн, 3 жылбы, 5 жылбы, 10 жылбы туура айтыптыр дейсиздер да. Ошондуктан жаңы Кудай катары, жаңы адам катары, окумуштуу катары, ааламдан бөлүнгөн адам катары мен чындыкты ошол медицина боюнча, кыскара ошол вакцинация боюнча жеткирип койгум келди. Анан эми вакцинди эмне кыласың сатып алып? Ага пул керек. Коротпо. Керек болсо кыргыз өзү энергия носитель, өзү касиеттүү. Ошондуктан бул энергия носитель адам өзү оорубайт ал вирус менен. Кыргыздын басмырлаба, айнанайын бийлик коркутпа, эмоцияга салба. Кыргыздын духун көтөр. Кыргызды колдо, кошто. Мисалга бүркүттү деле тоок кепеге камап койсоң жүдөйт, ал коронавирус эмес, муң өлө бербейби? А кое берсең калкылдап учат. Ошол сыяктуу кыргызды башка улутка теңебегиле. Болбосо эч кандай амал жардам бербейт. Анан эми илим болбосо мамлекет эч качан өнүкпөйт. А илим ааламдан берилген, илим турат. Мен алымдын келишинче жеткирдим. Келген кишилерге сүйлөйм, сабак өтөм, теледен сүйлөдүк, гезиттен кетирдик. Ал болбойт экен да. Ал бийлик колуңа тийип. Анан ошондо сен элди өстүрбөйсөң, адам этапка өтүп алган адам ал уурда кылбайт. Ал түшүнүктүү болот. Ал адам этап, арбай этапка өтүп алган адамдын энергиясы болот. Керемет күч иштейт, иши жүрүшөт. А иньянда жүргөн адам ал коррупционер, ал байлык, бийликти бир тутат. Көз караш калдырат. А арбайга ал жердешчиге да карабайт, ал бир тууганга да карабайт. Мо арба кандай болсо
Кудай кандай болсо ошол адам да ошондой болуп койду алат эле. Ошондуктан жөн эле кыргызды куру бара деп атасыңар, бирок чындыкты ааламдан түшкөн чындыкты эч ким жашай албайт. Ошондуктан вакцинацияларды токтотуп эле койсоңор болот. Андан көрө мектепте окуткула. Мектепте бала окуса, эната жок дегенде эмоциядан чыгып атат. Бул бир. Экинчиден, мисалга сиз деле бир жакшы адамдар менен бакылдашып, сүйлөшүп, калса көңүлүңүз ачылып калат. Көңүлүңүз көтөрүлгөн болуп, жеңилдеп каласыз. Өспүрүмдөрдө инопланета бул 2000 жылкыдан берки балдардын баары периште сыяктуу балдар. Көк кандуу. Алар оорубайт. Алар калат ушулар бир жаңылык киргизет. Анткени касиеттүү, өзү касиеттүү. Могу ошо ааламдан жан кийип, ошо касиеттүү. Анан өздөрүнчө бакылдашып, бир жаңылык киргизип, ошентсе анан алар да оорубайт. Эмоция болбойт. Ошондуктан мэрди шайлаганды коюп, премьер-министр менен башын оорутуп, күндө отурбай биринчи жаңылык киргизейчи, кел мектепте окууга киргиз. Бергенге айлык болбосо мугалимдерге бекер окутуп тургула десең да окутат. Энете 5-10 сомдон алып барса да окутат. Жөн эле кадимки эле госуңа. Ошондуктан мен айттым да ошо садырда тил да кум да дух жок дедим. Бул түшүндүрүш керек, ага тил керек. Тилге ум керек. Баркы болбогон үчүн падышанын шайлаган мэрин эл жактырбай атканы ошол. Эгер баркы болсо, мейли дөпөрөстү койсо дагы, кимди койсо дагы ошого ишенебиз, ишенип атат болсо керек, мунун билгени бар эле дейт эле. Ошондуктан менин айттым эле өткөн ушу экономика качан көтөрүлөт дегенде экологияны карап алмайын, экономика көтөрүлбөйт деп. Ошол сымак бул ааламдын билдирүүсү, могу вирус боюнча да бул эми чоң илим. Мына китептерди чыгарып ошо элге таратайын десе, мунуну чыгарып элге таратканбыз. Бул түшүнүктүү. Бул татаал илим, анатомия, психология, астрология деген. Муну окумуштуулар менен отуруп мен сүйлөп бергенде алар өз оюн айтып, анан бир келишимге келип, мындай элге кандай жеткиребиз, анан бериш керек эле. Ошондуктан кыргыз эли ичине кайнаш керек окшойт, кыргыз эли ичине бышыш керек окшойт. Анан көздөр ачылат окшойт. Бүгүн уктук ошол муфтийдин бухгалтери пул жеп коюп, муфтият анан иш козголуптур. Муфтий Максат Ажы бүгүн кызматтан кетиптир деп. Бул кимде минтип берилет? Бүгүнкү күнгө чейин пенделер мындай сыйынган кандай болсун? Диндер, ар кандай диндер. Ыйгат алган пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу болгон. Ал убакта адамдын аң сезими кандай болгон? Же техника көрбөсө, же телевизор көрбөсө, машина көрбөсө, ошон үчүн жөө басабыз, анан дават кылабыз деп жүргөн да башы. Ошон үчүн жара сүрөткө түшпөй, телевизор көрбөй, ошон үчүн башка китеп окуба дегеним бар. Экинчи себеби, бала кезде сен энеңе сыйынасың, атаңа сыйынасың, атаңан башка, энеңен башка бир мындай кийин киши жоктой көрөсүң. Мындай ойлойсуң да, түшүнүң ошол болот. Кийин өзүң эне болгондо, өзүң ата болгондо энең менен сен сыйынбайсың. Сен сырдашасың, атаң менен сырдашасың. Бала кезде сыйынасың деген сөзүн угасың, аткарасың деген сөз. Азыр сыйынуунун да доору бүткөн. Азыр менде сыйкыр касиет иштечү мезгил келди. Үчүнчү, бул китепте берилет. Эгер сыйынган адамдар сыйынып жүрө берсе, могу инопланетандар аларды кордошот дейт. Алардын мүнөзүнө, каалоосуна, талабына туп келбейт дейт. Анан бул чынбы десең, мына дини өнүккөн мамлекеттер, дин менен жүргөндөр, беженс ошолор, Афганистанбы, Сириябы, Ливиябы, согуш ошо жерде, кыргын ошо жерде, талаш ошо жерде болуп атат. Төртүнчү, себептер көп. Алар өлүмгө даярдан десе, бул жаңы доорду өлбөстүккө деп атат. Алар аялы эркекке өлсө динде, 4 аял аш керек, ал буюм, ал бул десе, бул жерде өлбөстүккө
bu жерде адам атада адамзатты bir кара деп атат. Ошондуктан мени өтө жаман көрдү ошо мусулмандарчы. Анан деп атат, бул деп атат. Мен ааламдык иштигин алып баратам. Сенин каалооң аткарылбайт. Айнанай момун мусулман. Ааламдын каалоосу закон аткарылып атат. Меккеге баруу бул жөн эле акча жасоо болгон, ал бир жөн эле саясат болгон. Меккеге барып келген канча ажы болсун, көп эле адамды көрдүм. Мен адам сыпатка өткөн бир ажыны көргөн жокмун. Улуулук сыпатка өткөн бир ажын көргөн жокмун. Ага караганда дайыл өз оокатын болгон кыргызда бир адамгерчилик сыпат бар. Жөн эле мындай бир сыпат. Кыргызга дин эч качан жакшылык алып келген жок. Салтыбызды шириктеди, өтө ылдый ыйлатты, балдардын духу түштү, Сирияга кетти, асты экстремизм менен канча бала камалып жатат. Ошол ким алла десе чочуйм да. Анткени алдамчылар ошол Кудайдын атын айтып адамды алдайт да. Мына азыр камалып аткан Опугунун баласы деле сырты маска, ичи опугу. Ошондуктан бул орундалат. Дин бул ак кара жашоодо болгон. Адам жаралганда өзү дин болгон эмес да. Мындай жакшы түшүнгүлө. Адамдык улуулук сыпат болгон. Сен улуулук өтсөң, ал майда чүйдөнүн кереги жок. Ошон үчүн өзүңүздөрдү тааныңыздар. Мына сиз арбайсыз. Асманда дин барбы? Же периштесиз? Же асманда бөлүшөбү? 4 аял, 5 аял же булутка. Ошол сыяктуу жашаңызчы. Сиз бөлбөңүз, эч кимди жаман көрбөңүз. Сиз куткарыңыз, бириктириңиз. Динге бөлсөңүздөр мамлекетте эл эч качан бирикпейт. Сиздер улуулукка өткөрсөңүздөр, улуулукка калыптансаңыздар, адамдар биригет. Анын сезими биригет. Ал динге деле, жаманга, жакшыга, баягы кой аксагы менен жүстөп, жаманына гана карабайт. Мурду сачык деп, уйдун мурдун кесип коймокчу болуп, мурду сачыкта кел отур дейт Бобор Чексиң дагы. Биз адамбыз, биз дүйнөнү куткарышыбыз керек, биз эркекпиз, биз чындыкты сүйлөшүбүз керек дейт. Ошондуктан бир гана жолубуз бар, бул ааламдан берилген улуулукка өтүү. Эволюция кылуу. Эволюция деген ошол адам эте барбай жата периште деп өтүү. Бар болуңуздар, бирок өзүңүздөрдүн ишиңиздер медиктер. Отчетность үчүн вакцина кылып коюп, вакцинация кылып коюп, эртең сокедей болуп, миңдеген киши өлүп кетип, анын душасы асманга учту. Ал дух, ал арба. Ошон үчүн кайра жакшылык бербейт. Отчетность үчүн ошондой иш кылып коюп, элдин убалына калбаңыздар. Бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү дейт. Мен бирөөнү бир 15 мүнөт күттүргүм келбейт. Же себебин айта салам, же бара калам, же келе калам, чакырса мисалга. Же мындай күттүргүм келбейт. Силер 6,5 миллион адамды күттүрүп коюп атасыздар. Убалына калып атасыңар. Жеке бир кызыкчылыгыңар үчүн, жеке башыңар үчүн. Ошо Сооронбай Жээнбеков убагында да айттым эле ошол. Жана Космосбек министр. Медиктер бул жерде берилет. Медикти ким десе мынтип берилет. Периште сыпаттагы адамдар дейт. Чын эле мындай куткаруучудай. Силерде периштелик сыпат болуш керек. Силер алдабагыла. Өлбөсө өлбөдү дегиле. Өлсө өлдү дегиле. Алдабагыла элди. Деп. Анан чын эле бир космодромду кийип алып, жана салафандыра кийимди. Алекет кылды, жөн эле бир спектакль болду да биздин жашоодо. Бир ушундай бир дөпүрүстөр келип, ушундай бир кул сезимдеги адамдар келди, кыргызды бир үстүрүп же кайнатып бышырып атабы, же кууратып атабы, бир математикасы чыгаар бир күндөр. Алдабагыла дедим эле. Бул илимде ааламга мынтип берилет. Ошо прокурор, бул сот, бул милиция, бул арбайдын ролун аткарып жүрүш керек. Сыпаттагы адамдар болот депчи.
Анан ошолорго да айттым, силер чындык үчүн эле арбай, силер бирөөнүн тагдырын чечип атасың. Мына Кудай деле бирөөнүн башына алат, баягы буйруйт дегендей, же болбосо илгери хан деле бирөөнүн башына буйрук берсе деле териштирип атпайбы? Сулейман Султан да деле ойлонуп атат. Баласынын деле башына алган атат. Вазиринин деле, пашасынын деле башына алган атат. Эң жакын адамдар бирок ойлонуп атат. Кылдыбы, кылбадыбы, кечирсемби деп. Ошо сыяктуу дагы кылган кылмышына карап, адамгерчилигине карап, келечекке карап тургунан күнөөлөгүлө ошончо чындык үчүн тургула дегенбиз. Анан мына ошо медиктер соттолуп атат, асты, аркасы суралып жүрөт. Чындык болсо, бул чыныгы сөздү, чыныгы ишти, чыныгы күчтөр гана колдойт. Аалам чындыкты гана колдойт. Ошондуктан бир аз болсо да ушу жарым сааттын тегерегинде кыскара чара оюнду берип кеттим. Бар болуңуздар.